Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы электрондук почтага стилдүү колтомго, башкача айтканда стилдүү подпись коюу боюнча болмокчу. Стилдүү колтомго коюу үчүн биз дизайн даярдап алышыбыз керек. Ал дизайнды даярдоо үчүн биз Mail Signatures сайтын колдонобуз. Mail Signatures сайтына кирүү үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерге адрестик жолчого mailsignatures.com деп сайттын адресин жазабыз. Ушул жерге mail сызыкча .com mailsignatures.com деп жазгандан кийин Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда бизге сайттын башкы бети ачылат. Ушундай болуп, бул жерден биз дизайн даярдоо үчүн мына ушундай болуп ачылат. Mail Signatures сайтынын башкы бети. Бул жерден дизайн даярдоо үчүн Signature Generator деген бөлүгүн тандайбыз. Signature Generator бөлүгүн тандаганыбызда бизге төмөнкүдөй бет ачылат. Загрузка болуп атат. Ушундай болуп барак ачылат. Бул жерден биз Gmail дегенди тандайбыз. Андан кийин экинчи бөлүктө бул жакта даяр шаблондор турат. Биз ушул жактан бул жерде түрдүү шаблондор турат. Биз ушул жактан өзүбүзгө жаккан шаблонду тандайбыз. Мисалы бул жылдырсак, бул жака шаблондун түрлөрү чыгат. Мен мисалы бул жерден ушул шаблонду тандайм. Ушул шаблонду тандаганыбызда бул жактан шаблондун жалпы көрүнүшү көрүнөт. Signature Preview деген бөлүмдөн бул предварительный просмотр биздин шаблон демек ушундай болуп көрүнөт. Бул жерде биз бул шаблонду өзгөртсөк болот. Бул жердеги жазууларды өзгөртсөк болот, логотипти өзгөртсөк болот, баннердеги сүрөттү өзгөртсөк болот. Бул жерде сос тармактын иконкаларын өзгөртсөк болот. Бул жерде first name деген жерге өзүбүздүн атыбызды personal date деген бөлүгүн тандайбыз дагы. Бул жерде first name деген жерге өзүбүздүн атыбызды жазабыз. Атыбызды жазганыбызда мына бул жактан өзгөрүп атат жазуулар. Андан кийин last name деген жерге фамилиябызды жазабыз. Андан кийин job title деген жерге кызматыбызды жазабыз. Мисалы ушинтип жазабыз. Андан кийин email адрес деген жерге электрондук почтабыздын адресин жазабыз. Андан кийин phone number деген жерге рабочий телефонубуздун номерин жазабыз. Эгерде рабочий телефон жок болсо, бул жерди басып туруп, бул жазууну өчүрүп коебуз. Андан кийин мобил number деген жерге мобилдик телефонубуздун номерин жазабыз. Мобилдик телефон номерин жазганда биринчи өлкөнүн кодун жазышыбыз керек. Эл аралык форматта ал үчүн +996. Андан кийин оператордун кодун жазабыз. Мен 00 деп эле коеюн. Андан кийин телефон номер. Ушундай кылып жазгандан кийин бул жактагы мына жазуулар өчтү. Кийинки бөлүмдөрүн дагы өзгөртүп чыгабыз. Андан кийин company date деген бөлүктү тандайбыз. Тандаганда бул жерде веб-сайт дейт. Компаниянын сайттагы адресин жазышыбыз керек. Мына бул жердеги адрес. Эгерде компаниянын сайттагы адреси жок болсо, бул жерде өчүрүп коебуз. Бул жерге компаниянын адресин жазышыбыз керек. Башкача айтканда кайсы шаарда, кайсы көчөдө жайгашкан. Бул бөлүгүн өчүрүп кое берейин. Андан кийин өлкөнүн коду, башкача айтканда почтовый индексти жазыш керек. Бул жерден өчүрүп коеюн. Бул жердеги жазуулар ашыкчалары өчтү. Биз жакпаган ашыкча бөлүктөрүн өчүрүп салсак дагы болот. Андан кийин graphics дегенде бөлүгүн тандайбыз.
graphics деген бөлімін тандаганда бул жерде logo URL демек логотипти өзгөртсөк болот. Бул жерден логотипти өзгөртүү үчүн биз өзүбүздүн компаниянын логотипини койсок болот. Эгерде логотип сайтта бар болбосо сайттан ар кандай сүрөттөрдү алып жайгаштырып койсок да болот. Мисалы мен бул жерге өзүбүздүн окуу борбордун логотипин коеюн. Ал үчүн мына интернетте бар. Интернеттен алынгандан кийин бул сүрөттү ачкандан кийин мыштын оң жагын ушу сүрөткө алып барып оң баскычын басканыбызда контексттик меню чыгат. Бул жерден копировать URL картинки дегенди тандайбыз. Андан кийин signature сайтына кайтып барабыз дагы. Бул жерге логотипти коюу үчүн ушу жерге көчүрүп алган ссылканы коюшубуз керек. Ал үчүн муштун көрсөткүчүн ушу жерге алып барып, оң жак баскычын басабыз. Меню чыгат. Бул жерден ставить дейбиз. Мына бул жака окуу борбордун логотипи коюлду. Андан кийин бул жерде logo linking to дегенде бул жазууну өчүрүп салсак да боло берет. Андан кийин banner URL демек бул жердеги баннердин сүрөтүн дагы алмаштырып койсок болот. Ал үчүн интернеттен алсак да болот. Мисалы бул жерге книги компьютер деп китептер жана компьютерлер деп китеп жана компьютерлердин сүрөтүн издеп көрөлү. Бул жактан картинки дегенди тандайбыз. Картинки дегенди тандаганыбызда жалаң сүрөттөр чыгат. Бул жерден ушу сүрөттү ачайын. Ушу сүрөттү ачканыбызда бул жактан ушундай болуп көрүнөт. Биз бул жактан дагы сүрөттөрдү тандасак болот. Мисалы бул сүрөттү ачып көрөйүн. Эгер жакпаса бул жактан тандасак болот. Бул жерден мен ушул сүрөттү коюп көрөйүн. Же болбосо мына сүрөттү коёюк. Мына ушуну тандадык. Андан кийин бул сүрөттүн ссылкасын көчүрүп алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн ушу жерге алып келип, оң жак баскычын басабыз. Басканыбызда контексттик меню чыгат. Бул жерден копировать URL картинки дегенди басабыз. Андан кийин mail signatures сайтына кайтып барабыз да. Бул жерге ошол ссылканы коебуз. Коюу үчүн ушу жерге мыштын көрсөткүчүн алып келип, оң жак баскычты басабыз. Бул жерден ставить дегенди тандайбыз. Ставить дегенди азыр мен туура эмес жака коюп алыпмын. Бул жерде logo linking to дегенге коюп алыпмын. Бул жерде banner URL деген жерге коюшубуз керек. Ушу жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, оң жагын басабыз. Бул жерде ставить дейбиз. Мына биздин баннердин сүрөтү алмашты. Андан кийин бул жерден banner linking to деген жердеги жазууну өчүрүп салсак да болот. Бул бөлүгү бүткөндөн кийин disclaimer text деген бөлүгүн тандайбыз. Бул disclaimer text деген бөлүгү бул баннердин астына текст кошсо болот. Эгерде каалабасак бул жерди басып туруп текстти өчүрүп салсак болот. Андан кийин стиль деген бөлүгүн тандайбыз. Стиль деген бөлүгүн тандап биз бул жердеги жазуулардын фондорун, шрифттерди өзгөртүп алсак болот. Мисалы азыр бул жерде жазуулардын баары кара болуп турат. Бул жерде мен түсүнү өзгөртүү үчүн ушул караны басамын. Басканда бул жактан светтер чыгат. Бул жактан биз өзүбүзгө жаккан түстү тандайбыз. Мисалы бул жерден тандадык. Тандагандан кийин окей деген басабыз. Мына бул жердеги жазуу көп болуп өзгөрүп калды. Ал эми бул жердеги жазууну дагы өзгөртө турган болсок болот. Бул ал үчүн бул жерди басабыз. Ал эми бул жердеги шрифттердин стилин өзгөртө турган болсок, бул жерде фонд стиль дегенди бассак, бул жактан стилдер, шрифттин түрлөрү чыгат. Мисалы Tacoma десек, мына өзгөрүп атат. Андан кийин Verbana ушундай кылып
өзгөртүп алсак болот. Мен мисалы бул жерден Tafona дегенди, Verbana дегенди тандасак мындай болот экен. Tafona дегенди тандап көрөйүк. Демек Tafona деген тандадым. Эгерде бул стилди мурдагы абалына кайра келтиргибиз келсе, анда бул жерден Restore Default Style дегенди тандап койсок, мурдагы абалына кайтып келет. Андан кийин бул жерде соц тармактардын иконкаларын өзгөртүү үчүн Social Media Links деген бөлүгүн тандайбыз. Тандаганыбызда бул жерде мына Twitter'дин ссылкасы турат. Эгерде биздин компаниянын Twitter'де баракчасы бар болсо, ошол баракчанын ссылкасын бул жерге алып келип коебуз. Жок болсо бул жерди өчүрөбүз. LinkedIn'де дагы ссылкасы бар болсо, бул жакка алып келип коебуз. Жок болсо бул жерди дагы өчүрөбүз. Мына бул жакта өчүп атат ашыкчалары. Эгерде Instagram'да баракчасы бар болсо, ссылкасын алып келип коебуз. Жок болсо бул жерди дагы өчүрөбүз. Андан кийин Facebook'та баракчасы бар болсо, алып келип коебуз. Жок болсо бул жерди дагы өчүрөбүз. Эгерде компаниянын YouTube каналы бар болсо, ошо YouTube каналдын ссылкасын алып келип койсок да болот. Биз бул жерден YouTube каналдын ссылкасын алып келип коелу. Бул жерден өзүбүздүн аккаунтту тандайлы. Ушул аккаунтту басабыз. Басканыбызда бул жерде Sменит аккаунт деп турат, ушуну басабыз. Бассак, бул жактан аккаунттар чыгат. Ушул аккаунтту тандайбыз. Тандаганыбызда биздин аккаунт тандалат бул жерден. Азыр жүктөлүп атат. Андан кийин каналыбыздын ссылкасын алуу үчүн бул жерди басабыз дагы, Мой канал дегенди тандайбыз. Ошондо биздин YouTube'дагы каналыбыз ачылат бул жака. Биздин ушул YouTube'дагы каналыбыз. Бул каналдын ссылкасын көчүрүп алуу үчүн ссылкасы бул жакта турат. Адрестик тулчого ушул жерге бассак көп болуп коелот. Мыштын оң жак баскычын басып, копировать дегенди басабыз. Андан кийин Mail Signature сайтына кайтып барабыздан бул жерге каналдын ссылкасын коюу үчүн мыштын көрсөткүчүн ушул жерге алып келип, оң жагын басабыз, Ставить дегенди коебуз. Андан кийин бул жерде Pinterest'те баракчасы бар болсо, ссылкасын алып келип коебуз. Жок болсо бул жерди дагы өчүрүп коебуз. Мына ошондо бул жерде бир гана YouTube каналдын иконкасы калды. Андан кийин эң акырында 4-чү бөлүмдү аткарабыз. Apple You Signature дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай барак ачылат. Бул жерден ушул дизайндын ссылкасын көчүрүп алуу үчүн Copy дегенди басабыз. Мына Copy дегенди бассак, бизге биздин ссылка көчүрүлдү. Эми поштага кирүү үчүн бул жерди басайын дагы. Бул жактан өзүмдүн аккаунтумду тандайм. Мына тандалды аккаунт. Андан кийин почтага кирүү үчүн бул жерде 9 чек бар. Google приложение деген ушуну басабыз. Басканыбызда бул жерде Gmail деген бар. Поштага кирүү үчүн ушуну басабыз. Басканыбызда биздин электрондук почта ачылат. Мына электрондук поштабыз ачылды. Бул жерден настройки дегенди тандайбыз. Настройки дегенди тандаганыбызда ошондой чыгат. Бул жерден Все настройки дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бардык настройкалары чыгат. Мына ушундай болуп, биз бул жака подписти коюу үчүн, подписти киргизүү үчүн төмөн жака түшөбүз. Төмөн жака түшсөк, бул жерде подпис деген бар. Бул жерде нет подписей деп турат. Бул көптүк түрдө. Демек, бул жерге биз бир канча подпистерди кошуп алсак болот экен. Подписти түзүү үчүн бул жерден создать дегенди басабыз. Бул жерге ат коюп койсок болот. Мисалы, кол тамга деп коеюн. Кол тамга деп жазып туруп создать дейин. Мына кол тамга болду. Эми подпис
бизге даярдаган дизайнды алып келүү үчүн бул жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып оң жагын басабыз, ставить дегенди бассак, мына бул жака биздин подпись түштү. Биз бул жерден подписти өзгөртүп алсак да болот. Мисалы, мындай кылып туруп, мына өчүрүп өзгөртсөк дагы болот. Бул жерде М дегенди мобил деп коеюн. Мобил деп коеюн. Мобильный телефон. Деген жерди сызыкча коюп туруп, mail деген сөздү кошуп коеюн. Ушундай кылып, ушу жактан өзгөртүп алсак боло берет. Дизайн даярдап алгандан кийин бул жерден шрифттерин өзгөртсөк болот, сүрөт кошсок болот. Бирок ашыкча сүрөттөрдү кошо берүүнүн кереги жок. Андан кийин бул жерде настройки подписи по умолчанию дейт. Биз жаңы каттарга без подписи деп койсок, бул жерде жооптор жана пересылкага дагы без подписи деп койсок, биз подписти өзүбүз коюшубуз керек болот ар бир катка. Эгерде автоматтык түрдө ар бир кат жазганыбызда же каттарга жооп бергенибизде автоматтык түрдө өзү коюлсун десек, анда бул жерди өзгөртүшүбүз керек. Азыр мен без подписи кылып тандап тура берейин. Автоматтык түрдө коюуну дагы көрөбүз. Андан кийин төмөн жакка барып, сохранить изменения дегенди басабыз. Мына биздин настройкабыз сохранение болду. Андан кийин написать письмо деп туруп, бул жака кат жазып көрөлү. Мисалы, кимге жазышыбыз керек болсо адресин жазып, бул жерге подписти, мисалы, бул жерге саламатсызбы деп жазайын. Саламатсызбы. Андан кийин подписти коюу үчүн бул жерде ставить подпись деген бар. Ручканын сүрөтү ушуну басып туруп, бул жерде биз кол тамга деп сактаган элек подписибизди. Ушуну тандайбыз. Мына биздин подпись коюлду. Бул жердеги сызык бул жазыла турган текст менен подписти бөлүп туруу үчүн текст ушул сызыкка чейин жазылат. Андан кийин отправить дегенди басып коебуз. Эми автоматтык түрдө подпись коюу үчүн настройки, все настройки дегенди тандайбыз. Бул жактан төмөн жакка барабыз дагы, подпись дегенге барып туруп, бул жерде настройки подписи по умолчанию дегенден өзгөртөбүз. В новых письмах жаңы каттарда басабыз. Бул жерден кол тамга дегенди тандайбыз. Каттарга жооп берүүдө да кол тамгабыз автоматтык түрдө ар бир катка коюлуу үчүн бул жерде басып туруп кол тамга дейбиз. Андан кийин сохранить изменения дейбиз. Сохранение болду. Эми биз кат жазганыбызда биздин кол тамгабыз ар бир катыбызга автоматтык түрдө өзү коюлат. Мисалы, написать письмо дейик. Мына биздин кол тамга автоматтык түрдө коюлду. Бул жерге кат жөнөтүүчү адамдын адресин жазабыз. Бул жерге мисалы компьютер деп коеюн. Темасы компьютер. Андан кийин бул жерге саламатсызбы деп жазып коеюн. Андан кийин бул жактан документтерди, файлдарды прикрепить этсек болот. Жазгандан кийин бул жерден отправить дегенди басып коебуз. Мына биздин кат кетти. Эми ошол поштага кирип көрөлү кандай болуп чыгат. Кат алуучудан. Мына бизге кат келиптир поштага. Ушул поштаны ачканыбызда мына кимден келгени, мына бизге ушундай кат келиптир. Бул жерде подписи турат. Эми бул жерде карайык. Кат алуучу биз жөнүндө маалыматты ушул жерден көрсө болот. Телефон номерин көрсө болот, электрондук поштасын көрсө болот. Бул жерде электрондук поштага кирүү үчүн ушул жерге алып барсам, мына
ссылка иштеп атат. Ушуну басса эле биздин электрондук почтага кирет. Мына кат жазат. Сразу ответ кайтарганга мүмкүнчүлүк болот. Ушу жерлерине басып туруп биздин поштабызга кат жазып жөнөтө берет. Ал эми бул жерде YouTube'дагы каналыбыздын иконкасы турат. Ушу жерди басса биздин YouTube'дагы каналыбызга киргенге мүмкүнчүлүк болот. Мына бул жерде дагы ссылка иштеп турат. Ушуну басса мына биздин YouTube'дагы каналыбызга түз эле киргенге мүмкүнчүлүк болот. Бул жерден каналдан өзүнө керектүү маалыматтарды алганга да мүмкүнчүлүк болот. Видео десе, мына бардык видеолор чыгат. Ушундай кылып биз электрондук почтабызга кол тамга даярдап кошуп алсак болот.